Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Summa amma ba'd. Allah Taala'ga şükürçülük bolsun, peygamberimizge salavat jana salamlar bolsun. Bugün öte turgan temabız ata eneden ak bolуу. Ушундан Кудай сактасын. Бүгүнкү күндө кээде баанда зиртилдеген бала чакалар да көп болуп кетип атпайбы? Ишкер балдар бар, окумуштуу балдар бар, же болбосо бир мансап колуна тийип калган туугандарыбыз бар. Ошол зиртилдеп отуруп, элди зекимек турсун, ата энесин зекип калгандар да бар, жок эмес. Ошого ата энесин сыйлаганды билген адам сөз түрдө элди сыйлайт экен. Айталы, мына кыргыз мамлекетибиздин ичинде канча улут болсо, ошо улуттун баардыгын сыйлаганды үйрөнүп өткөнбүз. Алар менен сый мамиле жасаганды үйрөнүп өткөнбүз. Эмне үчүн? Ата энебизди сыйлагандыгыбыз үчүн. Ошо ата энеме бир жаман сөз барып калбасын. Ошо тарбиясы тайык экен, тарбиясы жок турбайбы деп, анан ата энем кейип калбасын, наала алып калбайлы, кой деп каргыш же болбосо, нааланы кээ бир түшүнбөй каргыш. Ошо каргыш алып калбайлы деп өзүн өзү этияттайт экен. Ошого ар бир ата баягы илгерки бир салттарыбызга кайтсак эле өзү эле чыгат. Баягы айтчу эле го. Мени багасыңбы деп коет. Кичинекей кезибизде сурачу дейм, баягы 1-чи класска, 2-чи, 3-чү класска чейин сурайт. Анан ооба дейсиң, жашынакай жооп бересиз. Экинчи сураганда да мен багам дейсиз. Анан 4-чү, 5-чи, анан 10-чуга жетип барганда анан жаш бала өзүнүн деңгээлинде анан нерви кашай баштайт, жаны кашай баштайт. Мен багамдан, мен бакпай анан ким багат, анан тилимен быдылдап кетет. Эмне үчүн? Анан ал атабыз да эмне кылат? Жыргайт жана чоң аталарыбыз да. Ошентсең, ошо мен ушул балам багат мени деп коюп, жыргап отуруп калат менен. Эл келгенде кычайт го таңгыр, атайын сурайт. Бунун баягы баласында ушинтип эрмектеп аткандай бир элес болушу мүмкүн экен, баягы баланын өзүнө. Бирок келечекке карай бул ата энеге кам көрүү, атаны эч качан энени тыштабаш керек, карыялар үйүнө калып калбаш керек деген бир башкача бир баа коюлгус, баа жеткис бул ата эненин институту экен да бул. Бакалавр, магистратура, докторантура десек де болот да муну. Сонун бул. Ушул эрежелерди биз кайра башынан эмне кылыш керек? Иреттешибиз керек. Баткендин туугандар айткандай такташыбыз керек. Мындай такташтырып алышыбыз керек. Иреттештирип, орду-ордуна коюп албасакчы буларды, ата бабаларыбыздан биз эч качан акылдуу болуп кете албайбыз. Баары бир жет атабызды билсек эле бүтүп калбайт. Жет атабыздын басып өткөн жолдорун окуйлу. Ошолорду эмне кылалы, калп жет атабыздын немесине арбагына бир доо кетирбейли. Ушул уурудан деп биз айтып атпайбы? Куранда айткандай, уру-уру, улут-улут кылып жараттык, бири-бириңерди жакшы тааныш үчүн деп. Ошо кой мен уругума сөз кетпесин. Жакшы инсан болуп жашап, жакшы инсан бойдон кетейин айнанайын. Эртеңки күнү менин уругуман бирөө же жоксо менин тобуман, жоксо топ деп айтат бизде. Ушу тобуман бирөө жарым келин алам деп калса да, ал болбойт. Алардын тобу чыр топ. Дегеле бир адамды сыйлайын дебейт алар. Кой айнанайын, алардан алыс бололу деген сыяктуу бир көз караштар калып калбаш керек экен. Муну дагы бизде айтат го. Мисалы Түркмөнстанда биздин кабарыбыз боюнча ушундай болуп атат. Тарбия, таалим министрлиги дейт турбайбы ал жакта? А бизде таалим, тарбия министрлиги дейт, бирок бул талаш тартыш боло берет негизинен. Биринчи тарбия болуш керек дейт экен, адеп. Кээ бир айтат экен, жок, биринчи илим болуш керек, анан кийин адеп болуш керек. Илим аркылуу анан адеп үйрөнүш керек деп илим позда талашат экен да. Десе, анда эмнеге Алла Таала пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды 12 жашында эле пайгамбар кылып койбойт беле? 40 жыл тарбиялады аны Жабрил периште дейт. Мухаммад Амин деген атка конду, Мухаммад чынчыл деген. Керек болсо айтты го, өзүнүн элине, өрүнө айтты, өзүнө толук ишенимде айтты. Эгерде мына тоонун ажана момда адамдар келатат десе, ишенет береңер десе, ишенет элек деп атат тигилер. Ошол сыяктуу мен пайгамбармын десем эмне ишенбейсиңерби деген, анан ошол жерден башталат анан кийин. Ушунчалык ишенишкен. Керек болсо Суфиян айтат го, Абу Суфиян динди кабыл алек кезинде. Динди кабыл ала элек кезинде. Кокус мен сапар тартып бир жака кете турган болсом, үй бүлөмдү бир адамга калтыра турган болсом дейт, мен бир гана Мухаммадка калтырат элем дейт.
пайгамбарыбызды. Болбосо ислам динин кабыл ал элек ал. Мен ушу Мухаммадка ишенем. Бул эч качан кыянат кылбайт бул аманатка деп. Бүгүнкү күндө биз ошондой деңгээлдебизби же деңгээлде эмеспизби? Маселе ушунда болуп атат. Килейген маселе турат. Болбогон бир майда маселени чукулап отура берет экенбиз. Кетини карасаң калпагы кыйшайып калыптыр. Түзөп кийип болмокта. Малдаш токунуп отурганды билбейт экен. Эки тизеси бир жагы тарсайып, бир жагы мындай оң коюп отурат. Мындай кырааты менен отурбайбы депчи. Ошондой жүдөгөндүн кереги жок экен. Бизчи зубочистка менен алып, көрүнгөн жерин сайгылагандан көрөкчү. Зубочистка муну дангаку дейт турбайбы? Кыргызча манас китебинде келет экен го. Кээри даңданку дейт экен. Дангаку дейт экен иши кылып. Ушу тиш чукугуш деген сөз бул. Ошону чыгарганды үйрөнүш керек экен, аны менен чукуганды эмес. Чукуган элдин баары чукуп берет аны. Керек болсо крокодил деле оозун ачып берет экен, белгилүү чыгышта келип аны тазалап жеп кетип болот атпайбы? Ушинтип эле айтыш керек болуп калды. Ошого анан Эсенгул Ибраев атабыз айтып атпайбы? Өтүп кетти ал киши. Тууган, чукушканды коелучу. Өнүгүп бири-бирибизге жакшы кабыл элек айтып, өнү өсөлүчү деген мааниде акыры акыш ыйлап ырдап атпайбы? Тууган, тырмагың менен тырмай берип, тигил жагын тырмай берип дейт. Тырмактарың тып-тыйпыл болуп бүтмөй болду. Тырмактарың тып-тыйпыл болуп бүткөн соң эми сөөмөйүңдү даярдап турган кезиң дейт. Жеткире айтканда мына чукугуштарга. Сенин деңгээлиң ушул деген сөз да. Андан көрө иш кыл да. Бир кайсы бир аалым айткан экен. Тетиги баланча медресенин билбестен айтат экен да шакирттери. Баланча деген медресе бар экен. Шакирттери мындай экен, тигинде экен деп ошолордун жалаң кемчилигин айта берет экен. Ийгилигин айтпайт. Айта берген экен. Ага караганда биз медресебизди мындай кылсак, тигиндей кылсак деп. Анан ал устаз акырын шакиртин бери тартып алып анан айтат экен. Баланча, сен андан көрөк ар кайсы медресени жамандап не кыласың? Сен үлгүлүү шакирттерди чыгар, үлгүлүү бир мугалим бол. Адамдар ошол медресе, сен айтып аткан медресенин бардыгы сен аркылуу өздөрүн түзөсүн дейт. Өзүң ал деңгээлде эмессиң, не кыласың көрүнгөн медресени чукулап дептир да. Ушул эле көрүнүш үй бүлөлөргө да ушундай. Көрүнгөн үй бүлөгө сын пикир айтып аткандар айтыш керек. Сен өзүң идеалдуу жашачы, мен идеалдуу эмес, реалдуу жашап көрчү. Сен реалдуу үй бүлө ушундай болот да, анан биз сени туура ээрчийли деш керек экен да. Мына ошондо жашоо оңолот экен. Кээ бир адамдар бар го. Келди кайсы жерге барса, сөзсүз чырды баштап, ыры-чырыга салып, тапалаң тозукту чыгарып туруп анан кийин менен шашылыш эле мен кеттим деп кетет анан нары көздөй. Эки түн ортосунда сөгүрүткандай. Бирөөлөр менен чыр проблема жаратып, рахат алган инсандар болушу мүмкүн. Ошого аалымдар айткан экен, ошол адамдардын дейт, тегинде бир мандем бар дейт. Ал кандай мандем десе, никелери бузулган учурда боюна бүтүп калган бала болушу мүмкүн ошол дейт. Ошондуктан ар бир адам өзүн өзү суроо бериш керек экен. Мен өзүмө, сиз өзүңүзгө, ар ким өзүнө. Бузукулук кылып рахат аласызбы же адамдарга жакшылык кылып рахат аласызбы? Эгерде адамдарга жакшылык кылып рахат алсаңыз, машалла, Кудайым берген, ата-энеңиз аркылуу берилген бир сонун керемет бир тартуу экен. Тескерисинче ар кимди чукулап, ар кимди жамандап, ар кимди бири-бирине чабыштырып, бузукулук кылып рахат алсаңыз, демек тегиңизде бир мандем бар экен. Ошону Кудай сактасын. Ошону да эмне кылышыбыз керек экен? Кудайдан тилеп, анан кээ бир болот экен, ата-энеден ак болуу деген тема болот атпайбы? Чыргылып, ушак деген билесиздер да, жаман нерсе бул. Сен атаңдын деле баласы эмессиң, сен баланчанын баласың деп койсо, ал барып чыргылып, беттештирип, атасын, тигини, мунун бардыгын беттештирип, ыр-чырга айланып калганда учурлар болушу мүмкүн. Буга да далил бар, билесиздер. Баягы Азирет Умар радиаллаху анху күндөрдүн биринде бир аял зынадан боюнда бүтүп калыптыр. Муну эмне кылабыз дегенде, ташбаранга алгыла дейт муну. Буйрук чыгарат Азирет Умар радиаллаху анху. Буйрук чыгарганда макул деп туруп, анан кийин ташбаранга алалы деп туруп, ээн талак алып жөнөп баштаганда, жолдон Али радиаллаху анху көрүп калат Азирет Алы. Каяка апарат атасың муну десе, жигиттерге. Азирет Умар ушунда буйрук чыгарды.
Муну биз ташпараңга алышыбыз керек экен. Неге десе, кош бойлуу экен дейт. Анан ошо кош бойлуулугу зынадан болуптур дейт. Дегенде Hazreti Али радhiyallahu сонун эскертет. Я Умар дейт. Аял болуптур, күнөө кылыптыр, зына кылыптыр. Фама жанбул жанин дейт. Курсактагы түйүлдүктүн күнөөсү эмне дейт. Анда эмне айып дейт. Нике менен болсо мен кирем тиги жатын жака. Нике менен болбосо мен кирбейм дей албайт да, туурабы? Бая болор бол боёсу кант дегенде иш болгондон кете берет дагы баары да багыш балага. Кылгылыкты тиги атасы кылып атпайбы? Иштин баарын. Натыйжа тигинде болуп калып атат. Баланын баары ошол болуп калып атпайбы? Ана ошентип балада эмне күнөө дейт. Ошол үчүн шарият китептерде келет, бала нанды өзү курсагы астында мен курсагым ачты деп, тияк бияктан сурагылап, ма нан бергиле, мен чайып курсагым ачты. Үшүп атам деп, кийинип түндөсү зара кыстап калса, эшикке чыгып келип алайынчы дей турган абалга жеткенден кийин анан энеси ташпаранга алыныш керек дейт экен да. Ошондой эле пайгамбарыбыз да эмне кылган? Мүмкүн болушунча адамды актаганга аракет кылган. Бирөө келип алып, мен ушундай зына иш кылып койдум эле десе, уурлук кылып койдум эле дейт. Уурлук кылып койдум эле десе, балким тууганыкын алып алгандырсың дейт. Жок, мен уурдап алдым дейт. Балким туган тиги өзүнкүнө окшоштуруп ала алган жок белең дейт. Кыскасы, эптеп бир актаганга аракет кылган. А бүгүнкү күндө кээ бир адамдар эмне кылат? Шарт эле сен мындайсың деп туруп эле, сен тозокко түшөсүң, тозоктун так түбүнө сен түшөсүң. Өзү Фирдавс бейишин ачкычын алып алгандай. Мен бейишке кирбегенде ким кирет дегендей. Ушундай бар, байкайсыздарбы? Мындай терски деп коебуз го бүгүнкү тил менен. Мындай, бейгам. Мен бейишке кирбегенде ким кирет эле дегендей. Андай болбойт. Пайгамбар Hazreti Умар радhiyallahu anh дагы бейиш менен сүйүнчүлөнсө дагы эмне деген? Адамдардын бардыгы бейишке кирет, бирок бир адам бар араңардан. Мухаммад алейхиссалам үммөтү бүт бейишке кирет. Бирок бирөө бар, ошол тозокко түшүшү мүмкүн десе, ошол мен болуп калбасам экен деп Кудайдан тилейм дейт. Hazreti Умар радhiyallahu anh. Болбосо эми 10 сахабанын ичинен бирөөсү болчу. Мына ушул дагы эмне кылган экен? Өзүн өзү этияттаган. Демек биз дагы үмүт, коркунуч, биздин акыйдабыз ушундай. Үмүт, Кудай буйруса бейишке киребиз. Коркунуч, тозокко түшүп калбайын, бирөөнүн акысын жеп коюп, бирөөнүн көңүлүн оорутуп коюп, акы деген сөз эле биз акча деп түшүнүп калат экенбиз. Ыйманда акысы бар, ыйман. Мисалы мына кошуналар 5 мал намаз окуй жүргөндөр болсо, ошолорго биз ыйман жөнүндө түшүндүрүп аларды. Мечитке дават кылганга ар бирибиз милдеттүүбүз да. Ошолордун ыйман акысы бар бизден ала турган. Мына жерде ким келбей элет мечитке? Ар биринин бизден ала турган акысы бар. Ыйман акысы, ыйман, намаз акысы бар. Намазды биз үйрөтүшүбүз керек экен ошого. Мен намаз окуйын дедим эле десем, барсаң мындай үйрөнүп аласың дебеш керек экен. Дароо көңүл буруш керек экен. Кел мен колуман келишинче үйрөтөйүн. Калганы тиги молдекеден барып тактап аласың деп эмне кылышыбыз керек экен? Колубуздан келишинче жакшырака үйрөтүшүбүз керек экен. Өзгөчө daarатты туура алганды, ысынжаны туура алганды, туалетке бар, ажат daarатканага барган сайын эле арка жакты жууй бербеш керек. Ошону да жакшыра үйрөтүш керек. Жаңыдан намаз баштагандарды. Кээ бир бар экен, улуу сөздө уят жок дейт. Жууп туруп, сөмөйүнүн жарымына чейин салып жуйсуң дегендер болуп турай. Болбойт да андай. Геморрой болот анан ошо менен. Ага керней беле, ошону тазалай бергидей. Жөн эле жууп коюш керек, болду. Бош отуруш керек, жакшырака жууп коюш керек, анан курактап коюш керек, акырын туруп кете бериш керек. Урас айтпадың ба айнанайын, балам дегендерди уктук биз. Билбей ошентип жууп жүрүп атпырбыз деп. Ошон үчүн daarатты чөткө үйрөтүңүздөр, агалар. Улуу сөздө уят жок дейт. Жакшырака үйрөтүш керек. Жуу бербейсиң, уста кесер деп коет муну кыргыздар. Улуу сөздө уят жок дейт. Уста кесер дейт. Анан тигинде ана мындай да атын айтып жүрөт экен кээ бирөө. Жок, уста кесер дейт кыргыздар. Уста кесерди эле акыры эмне кылып коюш керек? Курактап кой, эгер жайылып кетсе ошол жерде гана жууп кой. Болду, нар жагын жон кой деш керек да. Ана жайдын күнү болсо мейли, жылуу суу менен жуусун, ар жакты дагы. Анан кургактап кой деп, жыл неме хыбы чүпүрөк менен деп. Бүт таза үйрөтүп коюш керек экен. Ошондо анан daarатты жеңил үйрөтүп алгандан кийин намаз өзүнөн өзү башталат. Ал эми daarатты оор түшүнүп ала турган болсо бүттү. Намазды жөн эле коюнчу дейт экен. Ошого аятты айтып сөзүбүздү жыйынтыктай берели. Алла Таала Куранда мындай дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Al-İsra surasында Allah Taala hüküm kıldı dedi. Buyruk kıldı kadimkidey эле. Nene? Özüne gana ibadat kılууну, bir gana жараткан Allah Taalaga. Жана ата энеге жакшылык кылууну. Жакшылык кандай? Ата энеңиз көрүп тургандай, ушундай бир көңүлү менен карап билип тургандай. Бир айткандан эмес, көз карашынан байкашыбыз керек экен. Көз карашынан ушунчалык сыйлап, качан өзгөчө кибар дептир. Картайган кезинде, жаш кезинде бизге муктаж деле эмес. Өзүң оокатың өзүң кыл балам дей берет. Бирок мына аталарды болуп караган кезде лыпылдап, кызмат кылып, тырмактарын алып берип, бут кийимден жүдөп калат көбүнчө. Биз үстүнө эле карай беребиз кээдечи. Жок, бут кийимин карайлы, бут кийимин. Таманынан музак өтпөйбү? Айта албайт кээ бир аталар. Аяп баласын. Ата бутуңуз жакшыбы, жылуубу деп бут кийимин аябай көңүл буруп, жакшылап карап коюп, күнүн азыр оңой болуп калган азыр. WhatsApp'tan адат кылып көрсөңүздөр, бир жума кандай бир сезим болот. Ата энеңиз кадимкидей жашара чөт. Мында WhatsApp'ты онлайн чалып туруп эле, видео вызов менен коюп туруп, ата ассаламу алейкум деп кутман таңыңыздар менен кандай жакшы эс алдыңыздарбы деп койсоңуз, тим эле көпөлөп калат экен да, көкөлү ушунчалык асманга калкып учуп калышат экен. Ошону бир адат кылып алышыбыз керек экен. Эгерде Америкага же Японияга бир балаңыз кетсе, күнүнө чаласыз. Ал балаңызга эмне деп? Балам, кыйналган жоксуңбу? Окууларың жакшыбы? Курсагың ачкан жокпу деп. Ата энени сурабайт экенбиз. Ошондон натыйжада бизди да алар карабайт экен, сурабайт экен. Анан уф дегенде сөздү айтпады. Үшкүрүнбө дептир. Жаман сөз биякта турсун. Үшкүрүнбө дептир. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Эм картайып калбадыңыздар белем. Кечкеле баягы сайыз убагындагы нерсеңизди айта берет экенсиздер да дегендер көбөйдү. Сөзүм ушу менен жыйынтыктайын. Керек болсо ушундайлар да көбөйдү. Кандай? Уяттуу конокторум келет атат. Ата, апа, сиздер тиги бөлмөгө отуруп туруңуздар. Мен уяттуу конокторду мейманчылап узатып алайын, анан өзүбүз кенен отурабыз дегендер пайда болду азыр. Ошол менен ата энесине уят кылып коймок беле. Ата энеси эч качан төрөлгөндө уялган эмес. Ошо ата энеден. Ана мейман тозгондо уялып калат экен. Андай болбойт да. Биз ата энебиз 90га чыгып калса дагы уялбай конокторду ошонун үстүнө киргизе беришибиз керек. Кыргызда сонун сөз бар. Не дейт? Карылык деп коет. Ата энем алжып калган деп айткан эмес. Не деп айткан? Бир аз карылык деп коет. Карылык дегенден түшүнөт коноктагы. Туура деп коет. Ата кандай туура эмес сүйлөп атса дагы эмне деп коет? Карылык болуп калды, эми карылык деп коет. Жетет ошол. Бул кыргыздын жетелик тарбиясы тетектагы. Амин. Алла Таала эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылсын. Балдарыбыз айтканыбыздан түшүнгөн эмес, көз карашыбыздан жана кыймылыбыздан түшүнгөн сезимтал балдардан болсун. Азирет Умар радыйаллаху анху айткандай, көп балалуу бололу. Кайсынысы аркылуу рызкы таап жерибизди билбейт экенбиз. Бизди бага турган балабыз бирөө эле болот экен. Болбосо жок экен. Ошон үчүн Кудай Таала бизге көп бала берсин, бирөө бизди баксын, калганы элди баксын. Арзуган акчага, мансапка сатылган эмес, элим, жерим, мамлекетим деп тили менен сайраган эмес, амалы менен сайрап бере турган чыныгы эл уулдары, кыздары болсун. Валхамдулиллахи роббил аламин. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.